Кадырбек, Нуржигит Кадырбекович да? Чоң рахмат, Имандур Кадырбеков. Аталардын бир сөзү бар да, атанын эненин кадырын билесиң балалы болгондо деген. Ошого менде бир суроо бар сизге, урматтуу министрдин орун басары, өкүлү. Сиз бизнесмен алек кылып болуп көрдүңүз беле? Ишкердик кылып көрдүңүз беле? Бизнесменен түздөн түз алектенген жокмун, бирок мен жакындарым бизнесменен алектенишкендер бар, көпчүлүгү эле. Көрдүңүзбү? Сиз экөөбүз эртең менен саат 9-да келебиз, кечки саат 7-8-де үйгө кетебиз. Иштейбизби, иштебейбизби белгиленген айлыгыбыз бар. А бизнесмен байкуш кыбырап турбаса, тыбырап турбаса, минет кылып турбаса чөгүп кетет. Москванын Лужков деген мэри болгон. Убагында Тышкы иштер министрлигинин кызматкери катары делегациянын курамында ал киши менен сүйлөшүүгө катышып калганмын. Москваны кантип көтөрдүм дейт. Ишкерлерди көтөрдүм, ошон үчүн Москва көтөрүлдү дейт. Текшерүүлөрдү азайттым, шарт түзүп бердим дейт. Мурда 12 болчу. Алардын акыбалын жакшыртпай эле кайра оорлоштуруп 15 текшере турган орган түзүп атасыңар да. Эми түшүнөм, балким себептери бар. Азыр айт десем, бир саат тынбай айтып бересиз көйгөйлөрдү. Бирок чындыгында бизде адам фактор бар. Эптеп текшере турган укук алып алса, анан даржагын өзү билет. Тамакты майлап кой, кичине акысын берип кой, анан мен көзүмү жумуп коеюн деген нерсе болуп келатат, боло берет. Ошон үчүн мен айттым эле, кыскарткыла деп. Мен каршы добуш бергем комитеттечи. Эмне үчүн кыскарткан жоксуңар? Эмне себеп болуп атат ошого? Нуржигит Кадырбекович, сиз баягы кийинки суроого боюнча айтып атасыз, жана мамлекеттик текшерүү органдары боюнча, ишкердик субъектилерин текшерүү боюнча бул бүгүнкү күндө жанагы бажы алкагындагы, мына ээктин алкагындагы жанагы өткөндө да комитетте сиз менен бул суроондо кызуу талкуу болгон. Бул жанагы бажы биздеги 1.9 коэффициент келип чыгып атпайбы, жана бажы төлөмдөрүнүн союзданчы, ошол боюнча сөз болуп атат. Ошого байланыштуу баягы көзөмөл органы, жанагы ар бир мамлекеттерден биздин коэффициенттердин чегерилүүсүн туура текшерүү боюнча орган боюнча болуп атат. Андыктан ушуну колдоп берсеңиздер сураныч. Мен аны атайын кылып атам, анткени азыр мен бир жумуш менен чыгып атам. Ратификация боюнча өткөндө пикирлеримди айтканмын. Бул башка кеп, бирок тигини эске алып коюңуздар. Мен суранычым ошол. Макул. Рахмат. Аталган мыйзам долбоору боюнча суроолор